Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах Таалам ушул күнүбүздү берекелүү кылсын, бизге пайдалуу илим насип кылсын, адал рызкы, кабыл болгон дуа, кабыл болгон амал насип кылсын, өмүрүбүзгө береке берсин. Ушу уккан билгендерибизди акыретте биздин жакшылыгыбызга күбө кылсын. Кылган амалдарыбызды ихластуу кылсын. Жана жасаган амалдарыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө дал шайкеш туура келишин насип кылсын. Акыркы күндөр ушу сот тармактардан окуп калдым, жана жекеде келген каттар бар. Ошол боюнча алымдардын айткан насааттарын жетиз койду туура көрдүм. Ушундай өлүмдү тилеген, ушул жашоодо чарчадым, өлүп калгым келип атат, тойдум бул жашоого, жашагым келбей калды деп өлүм тилегендер. Ушундан көрөк өлүп калсам болмок деген түрлүү түркүн сөздөр. Кыргыздарда да ушундай айтылып келет, кыйналып кетсе деле, же болбосо андан көрөк мен өлүп калсам, ушуну көрбөй эле калсам дегендей бир өлүмдү тилөө нерсе бар. Ушул нерсе шариатта кандай каралат? Бул жөнүндө Аллах Таалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар, улуу алымдар эмне дейт? Ошол боюнча сөз болот. Негизи эле мусулман адам өлүмдү тилесе болобу, кайсыл учурда тилесе болот? Бул өлүмдү тилеп, жашоодон түңүлүп, ар кандай келген кыйынчылыктар болуп калса, ошол жерден өлүмдү тилеген туурабы Кудай Тааламдан? Ар кандай келген кыйынчылыктарга ал эмес кээ бир жаштар өлүмдөн кийин рахат дегенде кылып анча мынча сөздөрдү көтөрө албай өз жанын кыйып салгандар бар. Үй бүлөдө эрди аялдардын ортосунда урушуп кетип, анда дагы жанын кыйып кеткендер бар. Жаштар бар, өзүн өзү өлүмгө дуушар кылгандар. Өлүм деген эмне? Өлүмдү тилеш керекпи? Кайсы учурда тилеш керек дегенге тилей турган болсо, ушулардын максатын, жолун билбегендиктен ар кандай кесир сөздөрдү сүйлөп кетип атат. Биринчиден, өлүмдү тилеш бул жакшы нерсе эмес. Эмнеге? Себеби өлүмдү тилөө менен адам Аллах Таалам берип койгон, тагдырына жазып койгон тагдырга нааразы болуу. Ырыскың түгөнсө өзү итак эле өлөт ал адам. Бирок ошол алымдар айтат, өлүмдү тилегенде Аллах жазып койгон тагдырга ыраазы болбостон, анча мынча келген кыйынчылыктарга сабыр кылбастан, ошол тагдырга Кудай Тааламга нааразы болгондуктун белгиси. Эгерде ошол өлүмдү тилебестен башына түшкөн кыйынчылыкка, жашоосундагы тагдырына ыраазы болуп, кыйынчылык келсе сабыр кыла турган болсо, эки чоң жакшылыкка жетет мындай адам. Эки чоң жакшылыкка жетет. Биринчиси, ошол ар бир мындай кыжалат дейби, ыңгайсызбы жашоодо ал күтпөгөн нерселер, кайгы, ушундай нерселер келип кетүү менен ошого сабыр кылса күнөөсү кечирилет. Ар бир жагымсыз абалга күнөөсү кечирилет адамдын. Биз бул дүйнөдөн күнөөбүз кечирилип кетишин каалайбыз го. Ибадат кылсак дагы, эмне жакшы амал кылсак дагы көзүбүздүн карегиндей болуп турган Аллахтан ар бир амалдын артынан кечирим сурайбыз го. Ошондой жашоодогу ыңгайсыз нерсенин бардыгы күнөөлөрүбүздүн кечиришине себепкер болот. Бул Аллах Тааламдын бизге болгон ырайымы, тууганым. Абу Хурайра радhiyallahu анхудан келет, Бухариде келген хадис 5641 хадисте мындай дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ма юсибул муслим мин насабин вала васаб". Кайсы мусулман болбосун, ага бир кыйынчылык келсе, башына жагымсыз нерсе келсе, же оорчулук келсе дейт. Вала хам мин вала хузн. Жана кайгы, капа, тардык келсе, вала ада, зыян келсе ага, вала гам, жүрөгүндө кайгы, капа мындай келет го ушундай. Келсе дейт, хатта шаука юшакуха. Керек болсо бутуна тикенек кирип кетсе дагы. Ушуга чейин сүрөттөп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кандай гана кыжалат болбоңуз жашоодо, жөн эле кайгы келсин. Эмне ошонун артынан илля каффараллаху биха мин хатая. Ошол себеп менен деле Аллах Таалам күнөөлөрүн, каталарын кечире берет дейт. Бул жакшылык экен да бизге Аллах Таалам. Элестетиңиз, кичинекей кээде туруп жүрөгүң кайгы келип, көңүлүң тартпай турса да, ошого да күнөөң кечирилип аткан болсо, кичинекей бир тикенек кирип кетсе да кечирип аткан болсо, эмнеге ушундай сооптордон биз өзүбүздү кур калтырып, эртерээк өлүп калышты каалайбыз? Экинчиси, ошол келген нерсеге сабыр кылып, Аллахтан жакшылыкты үмүт кылган болсок, анда бизге ошол сабыр кылганыбыз үчүн, Аллах үчүн кылсак ошол нерсени, Аллах Таалам үчүн кейип кекшибей, бирөөлөгө наалыбай, ошодон жакшылык Аллах мага ушудан сооп бер деп үмүт кыла турган болсок, биз ошол нерсеге жетебиз сабыр кылуу менен. Аллах Таалам Зумар сүрөсүнүн 10-аятында айткандай: "Иннама юаффас сабируна аджрахум бигайри хисаб" дейт. Чындыгында Аллах Таалам сабырдууларга сансыз, эсепсиз сооп берет. Сабырдууларга эсепсиз сооп берет. Башыңызга келген тагдырга ыраазы болуп, кыйынчылыктарга сабыр кылсаңыз, күнөөсү кечирилип, анан эсепсиз сооп берилсе, эмне деген бакыт. Кантип ушундай жаныбыз чыкканча өзүбүздү кыйып салгыбыз келет? Эмне үчүн кесир сүйлөп өзүбүзгө жаман өлүмдү тилейбиз? Ушундай соопторго же толуп калдыбы биздики? Даярбызбы же эмне?
канча деген асарларды келет. Бул дүйнөдө бир эле кылып койгон тасбихиң бул дүйнөдөн жана бул дүйнөдөн ичиндегинен артык дейт. Эртең мененки багымдатта 2 рекет намаз окуганың бул дүйнөдөн артык дейт. Өтүп кеткен адамдар кабырларда тилеп турушат. Аттиң ай, бир кайрылып кетсем, бир сажда кылып калсам, бир субханалла, альхамдулилля, Аллах бар деп айтып калсам деп. Бизде ошол мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы турат го. Альхамдулилля. Аллах Таалам Кахф сүрөсүнүн 46-аятында айтат: Аль-малу валь-бануну зинатул хаяти дунья. Мал, акча, бала чака дүйнөнүн кооздугу дейт. Валь-бакиятус солихат хойрун инда роббика савабан ва хойрун амала. Ал эми калып калуучу сооп амалдар, намазы, орозо, зекет, эмне болбосун, зикир, мунун баардыгы хойрун инда роббика, сенин Роббиң алдында бул жакшылык. Сен жана балаларыңандагы кооздук болгон дүйнө, акча, мал бар. Мунун баары кетүүчү. Ал эми калуучу түбөлүк Аллахтын алдына барганда сага сыйлык болуп берүүчү бул ас-солихат, жакшы амалдарың, ушул сооптор дейт. Ушул нерсе хойрун амалы, эң жакшы үмүт ушул. Ушул үмүт менен жашайбызбыз бул дүйнөдө туугандар. Жашоодогу үй бүлөлүү болуу, бала чакалуу болуу, жашоодо иштөө, өйдө ылдый, ачуу таттуу, мунун баардыгы зарылдыктар. Ушул жакшылыкка жетели деп ушул көпүрөдөн өтүп атабыз. Анан эмнеге ушундай сооптор жыйноодо өзүбүздү жакшылыктан кур калтырып, сооптон кесип салгыбыз келет биз. Эмне үчүн? Бал ту'thirunal hayatad dunya, силер дүйнөнү өйдө көрүп, таасирленип жакшы көрөсүңөр. Вал ахирату хойру ва абqa. Ал эми акырет силер үчүн жакшы жана түбөлүктүү дейт. Бирок акыретибиз жакшы болушу, акыретте биз түбөлүктүү бейиш киришке эмне өлүп калсак эле кирип кетебизби? Жок. Биз бул дүйнөдөн жаныбыз чыкканча Аллах Тааламдын буйругун тыйгандан тыйылуу, буйругандай жашоо, ушул мойнубузда милдет бар го. Бухари Муслимде келген хадисте Анас ибн Малик радиаллаху анхудан келет, айтат: ла ятаманнаянна хадукмул маут. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, угуңуздар, эмне дейт ушу өлүм боюнча? Силердин араңардан бирөө өлүмдү тилебесин дейт. Мин дуррин асоба. Бир башына кыйынчылык, зыян, бир кайгы келип калса, ошонун артынан өлүм тилебесин. Фа ин кана ла будда фаилан фалиякул. Эгер ага деле сабыр кыла албай өлүмдү тилей турган болсо, анда айта турган болсо мындай деп айтсын дейт. Такыр эле болбой, жок мен кетейин, өлөйүн десеңиз, анда ушундай дуа кылыңыз. Эмне деп? Аллахума ахини ма канатл хаята хойран ли. Мындай бекитип айтпаш керек да, сөздүчү мындай тастап. Аллах мени өлтүр дебестен, Аллахума ахини ма канатл хаяту хойран ли. О Аллахым, мени жашата көр бул дүйнөдө. Эгерде бул жашоо мен үчүн жакшы болсо деп. Көрдүңүзбү? Биринчи эмнеден сурады? Өлтүрө көр деген жок. Мени жашата көр Аллахым дагы. Эгерде жашоом мен үчүн жакшы болсо деген сөз. Жакшы деген сөз мындан ары уланган жашоом берекелүү, сен ыраазылыгында жүрө турган болсо, анда мен жашымды узарта көр. Ва таваффани ида канатул вафату хойрон ли. Өлтүрө көр мени эгерде өлүм мен үчүн жакшы болгон болсо дейт. Бул деген сөз канча деген адамдар бар, ошол бейишке бир кулач калганда, же жашоосунун аягында капыр болуп кеткендер бар, жашоосунун аягында бузулуп намазын таштап алкаш болуп өлүп кеткендер бар, ага чейин жакшы жүрүп келиптирип. Мына ошондой өлүм келип кала турган болсо, анда Аллах сактасын, ошого жетпей өлүп кетүү бул жакшылык. Силердин араңарда эң жаманыңар ман толя умруху ва саа амалуху дейт. Өмүрү узун болуп, амалдары шалакы жаман болгондор. Андай өмүрдүн жогу жакшы. Ал эми солих амалдар менен коштолгон болсо, жакшылыкта жүргөн болсоңуз, анда өмүр жакшы. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: силердин араңарда эң жакшыңар өмүрү узун болуп, амалы дагы чырайлуу болгондор дейт. Орозоңуз бар, намазыңыз бар, альхамдулилля, сүйлөгөн зикириңиз, дуаңыз, жакшылыкта жүрөсүз, күндө сооп кылайын деп жүрөсүз. Мунун баардыгы Аллах Тааламдан күнүндө бизге берилген белек. Колдонуп калыш керек. Ал эми ошо азгырылып кетип, ошонун артынан Аллах сактасын, динин таштап, бузук иштер менен таштап кетүү коркунучтар боло турган болсо, мына сиз бирок айткан жоксуз, мен өлтүр деген жоксуз. Эгерде менин өлүмүм мен үчүн жакшылык болсо, Аллах манда өлтүрө көр деп ушинтип туура айтыш керек да. Анан кээбирге окшоп, о Кудай, мен алып эле кетсең болмок, өлүп эле калсам болмок ушу жашоодо. Эмне деген сөз бул? Жашагым келбей калды, тойдум, көргүм келбей калды бул дүйнөнү деп. Бул биринчиден сабыр кылган жок, экинчиден Аллах Таалам тагдырына ыраазы болгон жок, үчүнчүдөн бул адам даярбы эмне? Мына даяр боло турган болсо, ушинтип дуа кылыңыз. О Аллахым, эгер жашоом жакшы болсо мен үчүн, анда жашымды узарта көр. Эгер калган жашоом мага бале болсо, анда мени ала кет деп. Көрсөтпү, сиз ушул жакшылык жамандыгын таразалап Аллахтан туура суроо бергенди үйрөтүп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге. Кээ бир адамдар ойлойт, ушул бир кыйынчылык келип жашоодо баягы өйдө ылдый болуп калса, ушудан өлүп эле калсам эс алам го депчи. Ал адам бул дүйнөдөгү кыйынчылык, акыреттин кыйынчылыгын жанында эч нерсеге татыбайт. Эч нерсеге татыбайт. Ошон үчүн ушул Айша энебизден келет, бир адам өлгөндө Айша энебиз айтат да: "Я Расулаллах, Аллахтын элчиси, матат фуляна, баланча өлдү.
вастарахат, эс алуучу жайга кетти дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ачууланды. Фагадиба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Сунан Ахмадта келет. Сохих хадис, Шейх Альбани Сохих деген. Фагадиба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтын элчиси ачууланды да айтты. Иннама ястариху ман гуфира ла. Өлгөндөн кийин эс алган адам бул күнөөсү кечирилген адам эс алат. Мындай чыкканда кайдан билесиң деди. Ал адамдын абалы кандай экенин. Ошон үчүн бир адам ооруп өлүп калса ал эс алганга кетти эмес, аны Кудай билет анын абалы. Биз да билбейбиз, ар ким эмне үчүн өлүмдү тилеп атабыз? Биз баарын тоону тоңкоруп, баардын соптордун баарын жыйнап кыларга амал калбай калды. Ошон үчүн пайгамбар өлүмдү тилөөнү тыйган. Эмнеге? Эмне үчүн сен өзүңдөгү жакшылык иштерди тыясың? Ибадат деген бар, тобо деген бар, жакшы сооп иштер бар. Муслимде келген хадис, Абу Хурайрадан келет дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла ятаманна хадукумул маут." Силердин араңардан эч ким өлүмдү тилебесин. "Ва ла яд'у бихи мин qabli an ya'tiya." Ал өлүм келгенге чейин өзү дуа кылбасын, тилек кылбасын өлүмдү. Эмнеге? "Иннаху ида мата хаддукум инqata амалу." Себеби араңардан ушул бири өлө турган болсо, ким өлгөн болсо, анын соп амалдары үзүлүп калат өлгөндө. "Ва иннаху ла язидул му'мин умруху илля хайран." Чындыгында момун адамдын жакшылыгы өмүрү узарып турганга чейин улан өрөт дейт. Субханалла. Момун адамдын сообу улан өрөт качан өмүрү болгонго чейин. Ар бир күн жакшылык экен, ар бир күндө биз соопко сооп кошулуп атсак, тобо күнөөлөрүбүз болсо тобо кылып калганга үлгүрүп атсак, эмне деген жакшылык? Эмне үчүн анда биз өлүмдү тилеш керек? Өлүмдү тилей турган учурлар барбы? Бар. Эки учурда тилесе болот дейт алымдар. Чын эле ушул эки учурда келсе, өлүмдү тилесе болот. А бул хадисте келгенде өлүмдү тилөөнү тыйды, өлүмдү тилөөдөн тыйды жана өлүмдү суроодон дагы, дуа кылуудан дагы тыйды. Бирок ушул учурларда өлүмдү тилесе болот. Биринчи учуру ушул фитна заманы болот. Ошол фитна заман деген ал эмне деген сөз? Фитна заманда адам ушунчалык жер бетинде бузукулукта күчөп кетип, арам нерселер көбөйүп кетип, керек болсо өзүнүн ыйманы сакталбай кала турган коркунуч болгондо, ошондой кезде өзүнүн ыйманын сактап кала тургандай коркунуч жок, нар жакка бузулуп кетүү ыктымалы көбөйгөндө, ошол кезде "О Аллахым, мени ушул фитнага салбай, эгер мен фитнага түшүп өлө турган болсом, мага жеткизбей өлтүр" деп дуа кылса болот. Бул Тирмизиде келген, Шейх Альбанидагы Ахмад Сунан Ахмадтыкта келген. "Ва ида аратта би ибадика фитнатан фaqbidni илейка гойру мафтун" деп. О Аллахым, эгерде сен фитнаны каалаган болсоң бул коомго, кулдарыңа, анда мени ал фитнага таштабай алып кет мени деп. Фитна дегени ошол жерден ыйманыңыздан ажырап каласыз, намазыңыздан ажырап каласыз, бузулуп кетесиз. Ошондой коркунуч болсо, "О Аллахым, мени фитнадан сактай көр" деп. Бирок кандай болсо дагы, бул жана Мухариде келген хадисте адам баласы эмне? "Ла ятаманна хадукумул маут имма мухсиран фалаллаху яздат." Силерден эч ким өлүмдү тилебесин. Ал жакшы адам болсо сообуна сооп кошулат. Эгер жаман адам болсо, жаман болсоң тилей бер, жакшы болсоң жашай бер деген жок. Эгер жаман болсо дейт, "Ва имма мусиан фалаллаху ястатиб." Эгерде жаман адам болсо, балким ал истигфар кылып, Кудайга кайтып, тобо кылып калар да. Ястатиб. Көрдүңүзбү? Жаман болсоңуз дагы жашоодон үмүт үзбөңүз. Жакшы болсоңуз дегдең деп мен даярмын дебеңиз. Жакшы болсоңуз узартыңыз, ошо ажал келгенче ошол жакшы амалда жүрүп өтүүдө. Жаман болсо дагы өлүмдү тилебеш керек. Жакшы болсоңуз да тилебеңиз. Сооп кылып калайын, жакшы амал кылып калайын дейт. Имам Навави рахимахулла айтат, ушул хадиске түшүндүрмө берип, "Фил хадис тасрих би карахияти таманил маут ли дурри назала бихи мин фаqa." Бул хадисте ачык эле айтып жатат. Бул жакшы көрүлбөйт. Жаман нерсе өлүмдү тилөө. Адамдын башына бир бале келип калса, өлүм тилөө бул жакшы нерсе эмес. Душмандан келеби, бир кыйынчылык келеби, же дүйнөдөгү оорчулук болобу, кандай бир зыяндар келсе, ошонун артынан өлүм тилеген болбойт дейт. Эмнеге? Себеби адам эрте эле балени карап атат, эрте эле балени шаштырып атат. Кесир сөз деп коет го кыргыздарда. Кесир сөз сүйлөш керек. Мен өлүп калсам кандесиңер? Мен өлүп калсам жашай аласыңарбы? Мен бар, силер бар. Мен өлсөм көрөм анан силерди деген. Мунун баары кесир сөз. Кесир сөз, мына бале сөз адамдын тили, ошол сүйлөгөнүнө адам сыналып калат, Аллах сактасын. Ошон үчүн сүйлөй бербеш керек. Мен баланча болсо деле кылып салам, тигинде өлүп калса деле жашай берем деп. Мунун баары кесир сөздөр, бале сөз, адамдын тили тагдыр байланган деп келет бале сөзгө. Ошон үчүн тилди сүйлөгөндө жакшылык менен сүйлөш керек. Жаман бале нерселерди, жаман сөздөрдү оозго жеңил эле айта бербеш керек. Ошол нерсеге сыналып калабыз. Жамандыкты тилеп, ушундай нерселерден алыс болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде хадисте айтат: "Ла татаманнау лиқаал аду." Душманга жолугууну каалабагыла дейт. Оор нерсени самап, эңсеп, жаман нерселерди каалабаш керек.
Васалуллахал афия. Абур саламаттыкты, жакшылыкты тилегиле, тынчтыкты тилегиле. Күндөрдүн биринде бир адам өлүмдү тилеп атканда Ибн Умар угуп калат. Мындай деп айтат да: "Ла татаманнал маут." Өлүмдү тилебе сен. Фа иннака майт, сен итак эле өлөсүң. Ансыз деле сен өлөсүң. Өлүүчүсүң жакында. Васалил афия, андан көрүкчө Аллахтан жакшылыкты, тынчтыкты тиле. Да жакшылык, тынчтык, саламаттык дегенде сөз бул жерде сообуңа сооп, жакшылыгыңа жакшылык уланып турган учурда айтат. Ага итак эле жетесиң деп атат сен тилеген нерсеге. Андан көрө ошого жеткенче сооп жыйнап калбайсыңбы? Фа иннал майт янкашифу лаху ан хаулин азим. Чындыгында өлгөн адамга эң коркунуч нерсе ачылат деп атат, Аллах сактасын. Ага турган бар, чыдаган бар, сынактан өткөн бар, өтпөгөн бар. Эң коркунучтуу абал. Араңа эң жакшыңа өмүрүң узак болуп, амалыңар жакшы болгону деп атса, биз болсо эмнеге ошондой жакшылыктан өз коркулгубуз келет? Кандай болсо да туугандар, айттык, ошол өлүм тилей турган учур фитна учурунда тилесе болот. Эгер ошол фитнанын артынан дининен ажырап калуу коркунучу боло турган болсо, ошол кезде тилесе болот. Бирок анда дагы ушул сөздү баса белгилеп айтуу: "О Аллахым, ушул фитнанын артынан мен дагы ушул нерсеге азгырылып кетип кала турган болсом, динимен ажырап калып, иманыман ажырап кала турган коркунуч болсо, мени ага жеткизбей ала көр. Сиз сөзсүзбү, сиз мен даярмын деп жанагыдай мен өлүп калайын деген жоксуз. Сиз Кудайдан суранып жалынып жалбарып атасыз. Мен алдыдагы жашоомду билбейм, кандай болот дагы. Ушундай жакшылыкта жүрө беремби же эртең күнү бузулуп кетемби? Эгер ошондой бузулуп кетүү коркунуч болсо, мени ага жеткизбей алып кет. Ушундай саламаттыкта, тынчтыкта, күнөөдөн алыс тободо жүргөн кезимде" деген сөз да. Бир адамды билем, мен 10 жыл азан айткан мечитте. Ушундай бекем болуп, кийин азаны да калды, намазы да калды. Акыркы 2 жылында алкаш болуп, ушу сууда арактын үстүндө өлүп калды да, Аллах сактасын. 10 жыл ушинтип бекем жүрүп, анан акыркы 2 жылында башкача өлүм менен өлдү. Аллах сактасын. Бул Ахмад Сунан Ахмадта келген, Силсилат Сахиха Шейх Альбаниде бул хадисти сахих дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Итнатан якрахума ибну Адам." Эки нерсени адам баласы жаман көрөт, өлүм дейт. Өлүм. "Вал мауту хойрун лил муъмин минал фитна." Өлүмдү жаман көрөт, бирок өлүм момун үчүн жакшы чем фитнага караганда дейт. Фитна деп жаңа жогоруда айтып аткан сөзгө, ошол бузукулук, азгырылып кеткенден көрөк ага жетпей өлүп калган жакшы дейт. Бирок ошо адам баласы бул эки нерсени жалпысынан жаман көрөт, өлүмдү жаман көрөт, бирок өлүм ал үчүн жакшы эгерде андан кийин азгырылып кетүү коркунуч болсо деп атат да. Ва якраху киллатал мал. Акчанын аз болгонун дагы, ырыскынын тар болгондугун дагы адам жаман көрөт. Бирок ва киллатул мал акаллу лил хисаб. Ал эми акчанын аз болгондугу кыямат кайымда сурактын жеңил болгондугунан дейт. Ушу эки нерсени адамга жакпайт экен, бирок чындыгында бул эки нерсе адамга жакшылык дейт. Акчасынын аз болгондугу, акыретте сурактын тез болгондугу, жеңил болгондугу. Өлүмдүн келгендиги жакшыраак ал адамга фитнага түшүп, азгырылып, иманынан ажырап өлүп калгандыгы. Мына ушундай хадистердин негизинде адам ушундай коркунуч болсо, адам тилесе болот өлүмдү бир шарт менен. Мындай эмес, сиз жашоодо бир кыйналып кеттиңиз, же бирөөгө таарынып калдыңыз, бирөө менен урушуп кеттиңиз, аялым урушуп кетти, же баласын атасы апасы урушуп койсо мен азыр өлөм, силерди көргөзөм деп. Ал эмне өлгөндө ыйлап калтырып коет, ата энесини дагы ыйга, кайгыга салат. Ал өзү болду, кыямат кайымда өлгөндөн кечке эле тозокто да өзүн өлтүрө берет. Бул боюнча келген өзүн өзү өлтүргөндөр. Ошо кандай кылып өлсө, ошондой кылып өзүн азаптайт акыретте, Аллах сактасын. Өзүңдү сыйлабасаң, сен кимди сыйлайсың? Ошон үчүн ушул хадистерди көздүн карегиндей кылып сактайлы. Хойрун нас ман толя умруху ва хасун амалу. Адамдардын эң жакшысы өмүрү узак болгону жана амалы чырайлуу болгону дейт. Бирок кээ бир адамдар өмүрү узак болуп, жаман амалда болсо, Аллах сактасын, бул эң жаман адамдар. Ман толя умруху ва са амалуху. Бүт сохих хадистер келгендир. Тирмизиде, Сунан Ахмадта. Бул хадисти окуңуздар, ажайып биздин орозого да тиешелүү. Бул да Сунан Ахмадта келген 8195 хадисте Абу Хурайрадан. Кана раджулан аслама ма'ан наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эки адам исламды кабыл алып келип, дейт: "Вастушхида ахадухума ва уххира ла ахар сана" дейт. Экөө тең өзү ошол согушта шахид болуп өлөт да. Бирок биринчиси 1 жыл мурун өлөт, анан экинчиси 2 жыл өлөт дейт. Кола Толхату Убайдилла деген сахаба түшүндө көрөт. Фа уриту жанна. Түшүндө көрөт ушул экөөнү тең. Экөөнүн оралыгында 1 жыл айырма бар. Биринчи жыл өлдү, экинчиси 2 жыл өлдү. Фараайту фихал муаххар минхума удхила qabla шахид. Түшүндө көрүп атат бул сахаба. Жанагы 2 жылы өлгөн адам, 2 жыл өлгөн адам, биринчи бейишке кирип атат да, 1 жыл өлгөн адам 2 кирип атат да. Фажибту лидалика дейт. Бул адам таң калды да. Таң калдым дейт. Фаспахту фадакарту далика ли расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Ушул нерсени барып мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эскердим дейт. Факала расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Мына чакта бул сахаба таң калып атат да, бул адам биринчи шахид болуп өлсө, 1 жылы. Андан кийин тигил адам өлсө,
шахидтин сообу чоң. Эмнеге экинчи жыл өлгөн адам бейишке кирип атат биринчи деп. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берди: караңыздар, 1 жыл жашооң болобу, 1 ай болобу, башка адамдардан 1 күн ашык жашасаң да кандай жакшылыкта болорунду, бул дүйнөнүн кандай неmatта ушундай болушту ушул хадистен сезе аласың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат: алейса код сома ба'даху рамадан. Ошол адам өлгөндөн кийин дагы 1 жыл орозо туттубу деп айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Же туткан жокпу? Тутту. Васалла ситтата алаф рака. Жана 6000 рекет намаз окуду 1 жылда. Када ва када. Ошонун ичинде 6000 ичинде сүннөтү бар, таравихи бар, нафили бар, парзы бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Ошол адам өлгөндөн кийин экинчи бир тууганы 1 жылдайын өлсөдө 1 жылдын ичиндеги орозосу, ошонун ичинде кылган садакалары, зикирлери, намаздары, эмне булар сооп эмеспи адан оозуп кеткенге дейт. Көрдүңүздөрбү? Мына былтыркы орозону кармаган айрымдары жок быйыл. Алхамдулилла, Аллахка шүгүр дейли, ушуга биз Аллах таалам бизге насип этип ушул орозого үлгүрүп калып кармап калганыбызга. Ушуга жетүүгө мурунку сахаба табиндердей дуа кылалы. 6 ай орозону кабыл болушун дуа кылса, 6 ай кайра орозого жеткизишин дуа кылышкан. Алар билишкен ар бир жылдык орозо, ар бир күн, ар бир намаз, зикир бул дүйнөнүн ичинен бардык нерсенин жакшы экенин. Валал ахирату хойрун лака минал ула. Акырет ушул сооп амалдардын бардыгы бул дүйнөнүн кооздугунан, бала чакадан артык экен. Бул дүйнөдөгү бардык шаймандар кетүүчү экенин. Бул жактан биз кетебиз эртели кеч. Эч бул нерсе бизге тирек болуп калбайт экен дүйнө. Дүйнө өтүп кетүүчү нерсе экен алар түшүнгөн. Ошон үчүн көздүн карагындей караган сооп амалдарды эч нерсеге алмаштырган эмес бул нерселерди. Анан биз ыйманыбыз алсырап, максаттарыбыз жашоодон жоголгондо ошентип бир болбогон нерселер үчүн өлүп калам анан деп коркутуунун баары ошол түшүнбөстүктөн, максатын билбештиктен. Балким ушул жашап атканда убакыттарыбыз, сааттарыбыз, өмүрүбүздүн бардыгы жанагы бизнесмен адамдын капитал акчасындай. Кимдин капитал акчасы чоң болсо, ал адамдын бизнеси да чоң болот, кирешеси да чоң болот. Белгилүү да чоң акчага салгандайын. Мына ошондой эле биздин өмүрүбүз барбы? Ар бир күнүбүз. Бирөөбүз 60 жыл жашайт экенбиз, бирөөбүз 70 жыл, 50 жыл, 40 жыл, 80 жыл. Мунун баардыгы ошол капитал. Кимдин өмүрү узак болсо, ошончо сообу көп болот. Эгер сооп менен жакшы амал менен жүрө турган болсо. Кимдин капитал акчасы жок болуп, банкрот болуп калса, прибыли жок болуп калат, акча таппай калса эмес иштейин десе. Мына ошондо адам өмүрү кесилгенден кийин сооп амалдары үзүлөт баары. Пайгамбар айтып, адам өлгөндө сооп амалдар үзүлөт. Ошонун чындыгында адам үчүн эң кылынган амалдары өсө тирүү кезиндеги жасаган сооп амалдары. Анан өлгөндөн кийин жана баланчасы мындай кылып коет, тигинче мындай кылып коет дегендер ал баары айла жок нерсе. Бул дүйнөдө бир жолу субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар деп айтып койгонуң тирүү кезинде. Сен өлгөндөн кийин андайга толуктабайт эч нерсе менен. Кыска асарлардан айтып берейин. Мурунку адамдар кандай түшүнгөн? Я ибна ахи ла тафал ли саатин таишу фиха тастагфируллах хайрун лака мин маутин дахр дейт. Эй тууганым, асарларда келет. Сен 1 сааттын ичинде истигфар кылып калышың дейт. Ошол түбөлүк өлүп калганыңан артыктыраак дейт. 1 саатың артыктыраак дейт өлүп калгандан көрө. Кудай таалам алында. Вакила ли шейх кабир минхум атухиббул маут. Картайып калган адамдан сурат дейт, уже баягы бели бекчейип, көз чекчейип, ажалга жетип калган адамдан сурап атат. Сен уже өлүмгө жакындап калдың, болду, түңүлдүң окшойт, өлүмдү самап калдыңбы десем, не деп жооп берет? Ла дейт. Жок деп чочуп айтып атат да. Эмнеге? Картайып калган чал чочуп атат. Ла дейт. Код захаба шабаб ва шарруху. Жаштыгым кетти го жамандыгы менен. Ва жаал кибру ва хайруху. Картайганда келдим жакшылык менен деп атат. Значит, картайганда келип, тоо кылып, жакшылыкта турам мен азыр. Фаида культу бисмилля, турсам дагы бисмилля дейм. Ва ида qaattu культу алхамдулилля, отурсам дагы Аллахка шүгүр айтам. Фа ана ухиббу ан ябқа хада. Мен каалаймын ушундай өмүрдө дагы жашаштыгымды дейт. Ба жаштык кездеринде тура эмес жүрүп кеткен адамдар бар. Картайганда тоо кылган адам бар. Алхамдулилля, дагы өмүрүмө өмүр кузусун деп картайган ата апалар өмүрлөрү берекелүү болсун. Дагы көп жашап, көп зикир кылып жакшылыктарга сооптор чогултуп калган Аллах таалам насип кылсын. Өмүр узун, берекелүү, өмүр узун, амалдары берекелүү болгон, жакшы амал, чырайлуу амалдарда болгондой болсун. Бардыбыз калатлам берекелүү өмүр берсин. Экинчи өлүмдү тилөөнүн жолу бар. Ал биринчиси ба азгырык фитна дедик, экинчиси болсо шахада. О Аллах таалам мени шейит кыл, мени шахид кыл деп. Себеби дегенде шахидке берилгендей сооптор өтө артыкчылыгы чоң. Ошон үчүн ар бир мусулман адам өзүн шейитке себеп жок болсо да чын жүрөгү менен шейит болуп өлүштүктү самап тилеп жүрүш керек. Муслимде келген 1909-хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман саалаллоха аш-шахадата бисидқин баллагаху Аллаху маназила шухада ва ин мата аля фироши." Кайсы бир адам шейит болуштукту каалаган болсо чын жүрөгү менен, Аллах таалам ошо шухада, шейиттердин даражасына коет.
деңгээлине коет. Керек болсо ал адам төшөктө өлсө дагы дейт. Көрдүңүздөр, ал адам чынчыл болсо, дагы бир эмеде жаздыктын үстүндө өлсө дагы, төшөктүн үстүндө өлсө дагы ал адам шейиттин даражасына жетет дейт. Билбейбиз шейитке акыретте кыйынчылык, коркунуч жок, кайгы жок, кабыр азабы жок, канча деген нерселер келген. Мына ушул нерсени да адам шейит болуштукту каалап, самап кылса болот экен. Дагы бир хадистерде, сох хадистердин биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лаула ана ашуққа аля уммати ма қаатту халфа сария" деп. Эгерде мен үммөтүмө оор болбогондо, мен ушул согуштарда жанагы түзүлгөн аскерлердин артында турмак эмес элем дейт. Мен бул Аллахтын жолунда коргонупчу, өлүп, кайра тирилип, кайра өлүп, кайра тирилишти самайт элем деген да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ушундай өлүмдү да каалаган. Себеби билген бул жакта кандай сооп экен. Мына ушундай жакшылык нерседе өлүүнү каалаган да. Жанандай эмес, бир жашына кыйынчылык келип кетсе, жаман сөз угуп койсо, тарынып калса деле, ооруп калса деле, себеби дегенде билген бул шахидтикте болуп өлүп кетүү, bundan өткөн чоң сооп иш жок. Абу Бакр радыйаллаху анху дагы ошо Мусайлама деген жалган пайгамбар чыкканда, согушка чыкканда белгилүү айткан сөзү бар. "Валлахи ла ақтуланна", мен аны менен согушам деген. Ушундай мен аскерди алып барам, би қаумин юхиббунал маут, өлүмдү ушундай жакшы көрөт, алар кайдимки өмүрдү жакшы көргөндөй деген да. Мына сахабалардын абалы ушундай болгон. Халид ибн Валид радыйаллаху анхунун сөзү бар. Перстерге барганда да жазган катында ушундай деп айткан. Аскерин жөнөтүп, "Валлади ла илаха гайру", Аллахтан башка зат жок, Аллах менен касам ичем. "Ла аб'асанна илейкум қауман юхиббунал маут кама тухиббуна антумул хая", мен сага ушундай аскерди жөнөтөм, мен мусулмандарды. Алар өлүмдү ушундай жакшы көрөт, силер жашоону жакшы көргөндөй дейт. Мына ушундай болгон биздин сахабалар. Ушундай кездерде эки учурда тилесе болот. Калган учурларда тек гана берекелүү өмүр, жакшылыкты тилеп жүрөйлү. Ошол кыямат кайым белгилери келет деп айтат. Кыямат кайым белгилеринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям белгилүү хадисте айтат: "Валлади нафси бияди", менин жаным Аллахтын колунда болгон зат менен ант ичем, "Ла тадхабу дунья хатта ямурра рожул бил кабр", бул дүйнө кетпейт дейт. Кыямат кайым турбайт, качанга чейин кайсы бир адам бир кабырдын жанынан өтүп баратып, фаятамарра алейхи, ошо топурагын кармап, ошо жерге кейип айтат экен да, "Оякур я лайтани", аттаганат, аттиңай, "Макана сохби хада", ушул кабырдын ээси мен болуп калбай деп айтат экен да. Эмне десе, "Валайса бихи дин", дин үчүн эмес, "Вама бихи иллал бала", ошо башына түшкөн бала үчүн дейт. Мына кээ бир адамдар ушул жашоодо көргөн кыйынчылыктарды көрүп, ушундай кайгы апага түшүп кеткенде, же жанын кыя албайт, же өлө албайт, анан ушундай кабырды көргөндө кейип кекшип, ушунун ордуна мен эле болуп калбай деп алат экен. Бул кыямат кайым белгилери. Ошон үчүн көп биз дуа кылып жүрүш керек, сак болуп жүрүш керек. Шейх Ибн Баз рахимахулла айткандай, ошол жерде болуп калышта дин үчүн эмес экен, ошо дүйнөсү үчүн. Кээ эле бизнестен банкрот болуп калса деле өлүп калгысы келет. Инфаркт болуп өлүп калгандар канча, өзүн өлтүрүп салгандар канча, же бирөө менен ушуп кетсе деле, ушунун баары дүйнө үчүн да. Адамдар үчүн, жаман сөз угуп калса деле өлүм тилей берет. Ошон үчүн дейт, биз Аллахтан көп бекемдикти сураш керек. Динибизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолун жолдоп, Аллахка баш ийип, сабырды, жашоого ыраазы болууну, такыбалыкты, саламаттыкты, дин акыйкатта бекемдикти, напсибизди оңдошту, ушундай жаман нерселерден сак болууну Аллах Тааладан көп сураш керек. Биз так эле өлөбүз, өлүүгө шашпайлычы. Баарыбыз кимибиздин ажалыбыз бүткөн болсо өлөбүз. Жибрил периште келип бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга айткан го: "Эй Мухаммад, ишма шита", жаша каалашыңча, "Фа иннака майт", баары сен өлөсүң. "Вахбиб ман шита фа иннака муфарих", кимди жакшы көрсөң жакшы көр, баары ажырайсың. Жакшы көргөнүбүздөн да ажырайбыз, суган акыры өлөбүз. "Ваъмал ма шита фа иннака мулaqi", андан көрөкчү амал кылып кал, амал кылсаң ошого сен жолугасың дейт. Ошо амалыңдын үзүрүн көрөсүң акыретте. Амалыңдын үзүрүн көрөсүң. Сиздерге сүйүнчүлөп айта алам, кайгысы көп адам болобу, күнөөсү көп адам болобу, жашоодо кыйналып кеттиңизби, эч убакта үмүтүңүздү үзбөңүз. Бир адам мен күнөөкөр болуп кеттим, Кудайым кечирбейт деп кайгыга түшүп, өзүн жек көрүп, ошентип жашоодон түңүлгөндөр бар экен. Бул дагы туура эмес. Сизге тобун эши ачык, күн батыштан чыкканга чейин, жаныңыз кекиртекке келгенге чейин, аттайбу минадам каман ладам бала. Тобо кылган адам күнөөсү жоктой. 60-та болосузбу, 50-де болосузбу, 40-та болосузбу, 70-те болоңуз, айырма жок тууганыбыз. 80-де болосузбу, 90-да болосузбу, 100 болосузбу, баарыбыздын колубузда шанс турат. Мүмкүнчүлүк турат. Жаңы төлгөн баладай болуп калуу мүмкүнчүлүгүбүз турат. Аллах Тааламга жакшы ойдо, жакшы күмөндө, Аллах Таалам кечиримдүү. Үмүтүңүздү өчүрбөңүз тууган, жаман нерсени тилебеңиз. Керек болсо Аллах Таалам ошол жашооңуздагы күнөөлөрдүн баардыгын соопка айландырып салат Аллах Таалам. Аллах Таалам Куранда айтат, Фуркан сүрө 70-аятта: "Илля ман таба ва амана ва амила амалан солиха", ким тобо кылса, Аллахка иман келтирген болсо, солих амалды кылган болсо, фа улаика юбаддилуллаху сайатихим, алардын күнөөлөрүн
юбаддилуллаху сайатихим хасанат. Алардын күнөө иштерин соопторго айландырып салат дейт Алла Таала. Ва кана Аллаху гафурар рахима. Аллах Таала ырайымдуу жана кечиримдүү дейт. Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхсанун. Аллахтын аулияларында эч кандай коркунуч жок, кайгы жок. Алладина аману ва кану яттакун. Бул эки эле шарт Аллахтын аулия болуш үчүн. Оор эмес, Аллахка иман келтирүү жана таквалык кылуу. Тобо кылгандан кийин адам таквалык менен жүрсө, лахумул бушра фил хаят дунья. Аларга бул дүйнөдө да сүйүнүч кабар бар деп. Ошон үчүн үмүтүбүздү үзбөйлү, жакшы абалда, тоодо Аллахка кайрылып, жакшылыкты тилеп, берекелүү өмүрдү тилеп, Аллах өмүрүмө берекелүү өмүр бер. Эгерде жанагындай ызы чуу, фитна, азгырык көп болуп бузулуп кетип, имандан ажырап калып, мына кээ бир адамдар башка динге өтүп кетип атат, динин таштап, имандан ажырап, азыр мына азгырыктын немеси ачылды бүт жактардан. Башты ары жакка сала бербеш керек. Аллах Тааламдан хидаятты көп сураш керек. Ушул дүйнөдө иманды өтүп кетишти сураш керек. Көп дуа кылганда дагы жөн эле узун өмүр бер деп бербестен берекелүү өмүр деп сураңыздар. Себеби дегенде узун өмүрдө ибарат. Кеп узун өмүрдө эмес, кеп берекелүү өмүрдө. Себеби айттык, кээ бир адамдар узун өмүр жашашы мүмкүн, бирок өмүрү жаман өмүр менен жашайт да. Өмүрүнүн узундугу пайда бербейт. 90 жылга чейин деле жаман жашоодо жашасачы, намазы жок, орозосу жок, амалы жок, эмнеси жакшы жашооган. Аз жашаса да саз жашап, ошол берекелүү өмүр. Көп жашап, бирок амалы да жакшы болсо анда ал чырайлуу өмүр. Аллах Таалам баарыбызга берекелүү өмүр берсин, жаман өлүмдөн сактасын, өмүрүбүздүн аягында бузулуп кетүүдөн сактасын. Аллах Таалам бизге амалдарыбыздын аягына чейин, өмүрүбүздүн аягына чейин сооп амалда, жакшылыкта жүрүүгө насип кылсын. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.